Hazreti Abu Bakır radıyallahu anh'unun imanın bir tarazaga koyup, kalgan adamzatты sahabalardı koşup bir tarazaga koysan anın imanına jetpeydi. Ömür boyu avratın karagan emez. Мечит немеден даратка барчу болсо, ойлонгон ою, көргөн көзү, уккан кулагы бардыгы пайгамбарыбыз болуп калгандыктан даратканага барса, мен кантип барам даратканага дейткенде, мен даратканада туруп кантип Расулуллахны ойлоном, ойлонбой кое албайм, сүйбөй кое албайм, ушул сүйүү менен кантип дараткананын ичине кирем деп ыйлачу дейт. Ошондуктан арык киши болгон бул киши. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өтүп кеткенден кийин Hazreti Umar бул кишинин аялына үйлөнгөн. Умар, неге үйлөндүңүз буга дегенде, мен бул кишини сыртта көп көрдүм. Элдин алдында жүргөндө көп көрдүм. Бирок кечинде үйгө барганда пайгамбарыбызга болгон махабаты кандай болгон, мен ошону билгим келди деп, ошон үчүн аялына үйлөндүм дейт. Болтур, эмне болду анан кечинде барганыңызда дегенде, аялымдан сурадым, азыр андан кийин анын аялын мен алдым. Мен аялымдан сурап атам. Hazreti Abu Bakır пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин кандай абалда болот эле десе, арыктаганынан эки тизенисинин ортосуна башын коюп алып, ва шиқа ва Расулаллах. Ушул ва деген сөз калимату тафажжу дейт арабчада, качан кошок кошкондо, бирөөгө кайгырганда ыйлаган сөз. Расулуллах, сага канча ашык болдум деп ушунчалык түнү менен ыйлап чыкчу эле дейт. Ошол бир талимин үйрөнүү үчүн ошол кишигин аялына үйлөнгөн да. وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصعب استسلامهم فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا من يثق به. Жашыруун жүргөн, дават жашыруун жүргөн, арабтардын кокус чочуп калышынан, алардын күчү күчтүү экендигинен, алардын берген зыянынан коркуп, пайгамбарыбыз ишенген адамды гана дават кылган. Вадаа Абу Бакр илал ислами мен яфику бихи мин риджали Курайш. Анан Hazreti Абу Бакр Сыддык тагын ошол Курайштан ишенген адамдарын дават кылып баштаган. Фаажабаху жам'ун, көп адам пайгамбарыбызды кабыл алган. Ошондо биринчилерден болуп Hazreti Abu Bakr'ды кабыл алган. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu биринчилерден болуп кабыл алган киши ким? Усман ибн Аффан болгон. Экинчи халифа. Усман ибн Аффан радıyallahu anhu кабыл алган. Бул киши Усман радıyallahu anhu'нун таежеси болгон. Сууда бинту Курайс деген. Сууда болгон аты. Ошол киши минтип айтат. Muhammed aleyhisselam'dı Allah Teala paygamber kılıp tandaптыр. Ушуну ээрчибейсиңби деп өзүнүн инисине айтат. Анан мен ошол учурда Hazreti Abu Bakr Sıddık менен отурган элем. Мен ошентип отуруп жүрөт элем. Келдим да анан ага айттым. Өзү жалгыз отурган экен. Анан ал мага айтты, мен бир аз ойлонуп калдым. Анан эмне ойлоносуң деп менден сурады Hazreti Abu Bakr. Hazreti Osman'dan suraптыр. Анан ошол мени ойлонуп калганым себеби эжем да ушинтип айтты эле, таежем да ушинтип айтты эле деди. Жүр баралы деди, исламга кир. Анан мен ошентип турсак, пайгамбарыбыз алейхиссалам жаныбыздан өтүп калды. Hazreti Ali'ni ээрчитип алыптыр дейт. Hazreti Ali пайгамбарыбыздын чапанын көтөрүп алган экен. Hazreti Ali өткөндө айттык, Hazreti Ali 8-9 жашында эле исламды кабыл алган. Бардык сахабалар андан уялып турчу да. Анан ошондо Абу Бакр Сыддык радıyallahu anh ордунан тура калды. Пайгамбарыбыз келип анан жанында отурду. Анан мага карап, пайгамбарыбыз Hazreti Усманга карап, Алланын бейишине кирип ал эми деди дейт. Алланын бейишине кирип ал эми деди дейт. Мен Алланын силерге сага жиберген пайгамбарымын. Жана бардык адамзатка жиберген пайгамбармын. Эми мен сунушумду кабыл алып, бейишке кирип ал дегенде, Hazreti Усман радıyallahu anh айтат да, өзүмдү кармана албай калдым. Элестетсең, Расулулла өзү келип дават кылып атса, өзүмдү кармана албай калдым.
Oğuzumdan ele çıkan sözüm eşhedü en la ilahe illallah ve enneke rasulullah dedim deydi. Peygamberimiz şunçalık suyungönden Hazreti Osman'dın Müslüman bolğonuna suyungönden şöyle Rukiye degen kızın bana verdi deydi. Rukiye degen kızına üylendim deydi. Anan uşintip ekinçilerden bul kişi kavul aldı. وَلَمَّ عَلِمَ عَمُّهُ الْحَكَمْ بِإِسْلَامِهِ. Bunun amekisi var ile. Hakem degen. Hazreti Osman'dın. Anan bilgenden keyin anan baylap koydu deydi. Baylap koyup sen uşunça ata babaң sıyınıp kelgen şu kudayçaları taştab Muhammed terçip ketesin mi? Kayıt dedi deydi. Men sağa bergen bütünдөй tamağımdan, kızmatımdan bardığın aram kılam. Men razı emesmin degende Hazreti Osman uşuntip aytты deydi. Allah'a kasam anı taştabайым dagın, andan ajırabайым dagın deydi. Hakam bunu körgönden keyin taştap koyup ketip kaldı deydi. Oşol kezde Hazreti Osman radıyallahu anhu эми 30'dan aşkan jigit bolgan eken. Andan kийинки kavul algandardan Zubayr ibn Avam radıyallahu anhu kavul algan. Zubayr ibn Avam anan bunun enesi Safiye bintu Abdülmuttalip degen bolgan. Peygamberimizdin atası menen bir tuğan. Bul kişi anan وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُرْسِلُ الدُّخَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ لِيَرْجِعَ إِلَى دِينِ آبَائِهِ. Baylap koyçiken bunu dağın. Janağı amekisi varken Zubayr ibn Avam'dın. Bunu da baylap koyçiken, oşo baylap koyup aslında tütöt etken bir demeni, kıynalsın demiş. Kayt uşul İslam'dan dep. Бұл сабақтар бізге эмне үчүн айтылып атат? Биз ушул ыйманыбыз барлыгынан ыймандуу болуп мечитке келип аткандыгыбыздын себебинен бүгүн сизге билинбейт. Бүгүн мына мечитте отурасыз. Азанды уксаңыз жүрөгүңүз мечитке байланат. Сабакка барсам экен, намазга барсам экен дейсиз. Сиз 7 урпагыңызга бейишке көпүрө салып аткан болосуз да ушулча. Сиз 7 урпагыңыз сиздин ушул сабак уккан сабагыңыздын, сиздин ушул каныңыздан пайда болгон 7 урпагыңыз бейишке карай түзөлө берет азыртан элечи. Булар ошо биздин ошентип исламга келип калышыбыз үчүн мына ушундай түтөтүп, аваны бууп кызмат кылса неме кыйнаса дагы кайткан эмес дейт. Факавахуллаху бис-сабат. Аллах кайра күч берди. Ва кана шабан ла ятажавазу синна лихтилам. Али бойго жетелек болчу дейт. Ошондо Зубайр ибн Авам. Кийинкилерден дагы Абдурахман ибн Ауф радıyallahu анху кабыл кылды. Абдурахман ибн Ауф. Бұл киши айтат, мен өзү адатта Йеменге барып келип турчу элем дейт. Йеменге барганымда ошол жерде Аскалян деген жерде бир шейх болот эле. Ошого барып, ошонун жадына барган сайын түшөт элем дейт. Барганымда бир жолу барганымда ошентип сүйлөдү дейт. Сурады дейт. Мекке кандай? Кааба кандай? Замзам кандай? Силердин диниңерге каршы чыккан бирөө чыкты бараңардан деп коет экен жанагы Йемендеги молдо. Араңардан силердин диниңерге каршы чыккан бирөө чыктыбы? Жок. Чыккан жок дедим дейт. Анан кийин кайра мен Йеменге барып, кайра Меккеге келсем, жанагындай пайгамбарыбыз чыгыптыр дейт. Ошондо Мединага, Меккеге кайра келдим. Жанагы киши укпай да калган эле дейт. Меккеге келип пайгамбар болгондон кийин кайра Йеменге келдим дейт. Анан баягы киши укпай эле калган дейт. Аты Ахул Захра болгон экен дейт. Ошого мен айттым дейт. Муну сооданга караганда дагы бир жакшынакай бир сүйүнчү айтайынбы деп калды дейт барсам. Анан айт дедим дейт. Алла Таала ушул айдын башынан сенин коомуңдан бир кишини пайгамбар кылып чыгарды дейт. Аллах ошону өзүнө пайгамбар кылып тандап разы болду, ага китеп түшүрдү. Ал китепти окугандарга сооп берди, буттарга сыйынуудан тосот, исламга чакырат, акыйкатка чакырат, акыйкатта өзү аткарат, батылдан тыят, батылдан өзү качат. Бани Хашимден чыгат, бар. Аркасынан ээрчип барып ошого мусулман болуп артынан ээрчи деп
Анан ошол Йеменде турган киши артынан бир топ ырды да ырдап жиберди дейт. Өзү мен ошол кишини көрбөстөн туруп ыйман келтирдим деп айтып да жиберди дейт. Ошонун анан келип анан пайгамбарыбызга ээрчип Абу Бакир Сыддык радиаллаху анху, анан Абдурахман айтат да, ошол жанагы Абдурахман ибн Ауф айтат. Абдурахман айтат деп эле классташымда айткандай эле айтып койдум го, тооба кылдым. Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху, анан мен жанагы нарактагы Аху Захара шейх Кабир бар эмес беле эмедеги, Йемендеги. Ошол айткан ырды жаттап алып, анан мен келдим дейт. Меккеге келдим, Hazreti Абу Бакыр Сыддыкка жолуктум, анан айттым ушундай десем, ал киши айтып аткан, ал Йемендеги киши айтып аткан ким жөнүндө айтып атат? Ал но биздин арабыздагы Мухаммад пайгамбар жөнүндө айтып атат. Ал чында эле Алла Таала ошол кишини пайгамбар кылып жиберди. Ошого бар деди дейт. Анан Хадича радиаллаху анханын үйүнө бардым дейт. Пайгамбарыбыз мени көрүп эле күлүп жиберди дейт. Анан мага айтты дейт. Жүзүңө караганда башкача келдиң го, Абдурахман ибн Ауф. Башкача го жүзүң. Bir suyunç kabar menen kelgen deysin go dedi deydi. Amanat var dedim deydi. Anan sağa birövüne bir kat жазып жөнөп жиберди dedi deydi. Anan men ошол şeyhtin sözünü ayttım deydi. Anan ошол жерде özüm de musulman boldum deydi. Anan ушинтип айтты deydi. Ошол наркы киши Аху Химяр деген киши болгон экен, өзүнүн аты. Деме, Химяр деген киши болгон экен. Ошол Химяр ыймандуу киши, сага айткан киши, садык киши. Вама шахадани, ал мени көргөн жок. Бирок алар менин чыныгы тууганым болот деп айтты дейт. Жана Йемендеги кишине. Билесиздер, пайгамбарыбыз алейхиссалам туугандарымды сагындым дегенде күнү болгон, Ошондо сахабалар туугандарыңыз биз эмеспизби дегенде, жок, силер менин досторумсуңар. Туугандарым кийин мени көрбөстөн туруп келет деп бизди айткан. Ошентип Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху дагы мусулман болду. Жахилияттагы аты Абду Амр болгон бул киши. Пайгамбарыбыз анан Абдурахман деп атаган. Андан кийин Саид ибн Аби Ваккас деген сахаба, өзүбүзгө белгилүү. Ошол киши мусулман болгон. Бул кишине дагы мусулман болгондо bir топ кыйынчылык болгон. 19 жашында болгон. Анан пайгамбарыбыздын тай журтунан болгон да. Бул киши Саид ибн Аби Ваккас. Пайгамбарыбыз ушинтип айтышкан. Саид ибн Аби Ваккас Аби Ваккас менин тайкем болот дейт экен да. Кана кимде ушундай тайкеси бар деп коет дейт. Эркелетипчи. Энеси билгенде, мунун энеси Хамнат ибн Аби Суфьян деген болгон. Ага айткан, сен биздин ата-энебиздин тутунуп келген дининен чыгып кетипсиң. Аллага касам ичип айтам, мен сага берген бардык сүтүм арам деген сөз бар го биздеги. Сүтүм арам. 3 күн ушинтип туруп алган дейт. Анан Саид ибн Аби Ваккас энесинин ыраазычылыгын таба албай келип, анан пайгамбарыбызга келген. Пайгамбарыбызга келгенде, анан ошондо Анкабут сүрөсүнүн 8-ci аяты түшкөн да. Саид ибн Аби Ваккас жөнүндө. Аятта мынтип айтат. Ва вассайнал инсана бивалидайхи хусна. Биз адамзатка ата-энесине жакшылык кылууну буйрудук. Ва ин жахадака литушрика би ма лайса лака бихи илмун фала тути'хума. Эгер алар сени Кудайга ширк келтир деп буйруса, аларга баш ийбе. Илайя маржи'укум, акыры барып мага кайтып келесиңер. Фа унаббиукум бима кунтум та'малун. Бул жашоодо эмне амалды жасап өткөн болсоңор, ошолордун баарын мен силерге эмне кылганыңар жөнүндө кабар берем. Кыскасы, Алла Таала бул жерде кайра келгениңерде мен силерди жазалайм. Ошондуктан силер мага ширк келтирбегиле, менин жолумда бекем болгула деген аят түшүндүргөн. Вассаху жалла зикруху бивалидайхи. Ата-энесине жакшылык кылууну Алла Таала буйруду. Ага жакшылык кыл деди. Ата-энелер ыймандуу болсо дагы, ыймандуу болбосо дагы. Ал эми ошол жерде ата-эне аны ширк кылганга чакырган болсо, анда күнөө болушу анык.
Себеби бул нерселер Кудайдын алып келген дини акыйкат дин эле. Жаратуучуга күнөө боло турган иштерде жаратылуучуга итаат кылуу, ага баш ийүү деген шариатта жок. Кийин ушул аяттын этегинде силер баары бир кайтып мага келесиңер. Ыйман келтирсеңер дагы, келтирбесеңер дагы мага келесиңер. Силер кайсы жазага татыктуу болсоңор ошону берем деди дейт. Аяттын этек жагында эки пайданы айтып атат. Биринчиси Кудайдын жазасы анык экендиги бул жөнүндө эскертип атат. Силер ошол нерсени Кудайдын жазасы анык болгондон кийин ата-энеге баш ийебиз деп, ата-эненин ыраазычылыгы деп отуруп динден чыгып кетпегиле. Экинчиси динге бекем болгула деген эскертүү келип атат дейт. Себеби динге бекем болгондо ахиреттеги жанагындай азаптардан адам дуушар болбойт экен, ошонун кутулат экен. Андан кийин Талхат ибн Убайдилла деген сахаба мусулман болду. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын келээрин билген киши эле. Талхат ибн ким дедик? Убайдулла. Талха ибн Убайдулла бул пайгамбарыбыздын келээрин бул дагы жанагы ошол доордогу молдолордон, илимдүүлөрдөн сурап жүргөн эле. Андан кийин пайгамбарыбыз алейхиссалам Азирети Абу Бакр Сыддык бул кишини даават кылып исламга чакырганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан укканда, жанагындай арабтардын арасындагы диндин бузулуп кеткендигин көргөндө эле бул киши Азирети Абу Бакрдын чакырыгына кабыл кылып, ошол замат эле мусулман болгон. Мусулман болгондо дагы шашылыш мусулман болгон экен бул киши. Туура келди ушул күн депчи. Ва мимман сабаку илал ислам, дагы исламга алдыңкылардан болуп кирген Сухайб ар-Руми деген киши дагы мусулман болгон. Сухайб Руми бул эмне үчүн Сухайб Руми деп аталып калган? Анткени бул кишини жанагындай Еменин перстердин падышасы Кисра деген болгон. Ошол Кисрада кызмат кылып жүргөндө румдуктар келип Кисраны басып алат. Ирандын, Фарстын падышасын басып алганда бул ошондо колго түшүп, жаш бала болот. Анан ошентип румдуктар, Рум деген азыркы Рум эмес, мурдагы Туркия, азыркы Туркия мурда Рум деп аталган. Стамбул турган жер. Ошолор алып барып, анан ошол жакта чоңоюп калган. Кийин ал жерден ошол жакта чоңойгондо ал кишини алып арабтарга сатып жиберген. Анан ошентип Укказ деген базар бар эмес беле, биз жана сабактын башында айтат элек. Укказ деген базарга сатылып келип, анан ошондон Абдулла ибн Жадан сатып алып, анан пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин Сухайб пайгамбарыбыздын үйүнүн жанынан өтүп баратып, Аммар ибн Ясирди көрүп калат. Анан Аммар ибн Ясир, каяка баратасың Сухайб дегенде, Мухаммад алейхиссаламга кирип, мен сөзүн угуп, эмнеге чакырат экен ошону уккум келип атат деген. Анан Азирети Аммар радиаллаху анху, мен дагы ошентип кирейин деп атам деп, анан экөө пайгамбарыбызга кирет. Пайгамбарыбыз анан буларды отургула деп отургузуп ошол жерде. Экөө отурганда анан исламды сунуштайт. Аяттан окуп берет. Экөө ошол жерде эле мусулман болот. Бул киши Сухайб менен ошол жерде Аммар ибн Ясар экөө бирдей мусулман болушкан. Кеч киргенге чейин пайгамбарыбыз жанында отура беришкен да, чыкпай. Андан кийин Аммар апасына келип, атасына келип, келген кезде кайда жүргөндүгүн сурайт. Ана мусулман болдум дейт, ата-энесине сунуштайт. Ата-энесине Курандан жаттаган аяттарды айтып окуп бергенде, Аммар ибн Ясирдин ата-энесидан ошол жерде мусулман болушат. Ошондо бул экөөсүнүн мусулман болгону менен мусулмандар 30дан араң ашкан болот да. Араң эле 30дан ашкан болот. Раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям ма'аху илля 5 а'будин ва имраатани ва Абу Бакр. Ва кадалика аслама абуху Ясир ва уммуху Сумайя. Анан ушул Сухайб ар-Румиден, андан кийин Аммар ибн Ясир болду дедик.
Аммар ибн Ясир ушинтип айтат да, пайгамбарыбыздын жанына келсем, ошолда пайгамбарыбыздын жанында 5 кул, 2 аял, анан Азирети Абу Бакыр бар экен дейт. Ошондон кийин анан биз мусулман болдук дейт. Атасы Ясир, анан энеси Сумайя деген болгон. Азыр Сумайя деген атты кое беришет го, Сумайя деген болгон. Андан кийин Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху мусулман болду. Бул киши жанагы Курайштагы Курайш элинде эмелерди койчу болчу. Ошол жерде пайгамбарыбыздын мужизасын көргөн. Мужизаны билдик, адаттан сырткары нерселер болуп кетет. Пайгамбарыбыздын жанагындай кулк мүнөздүүлүккө чакырганын көргөн. Ибадат, мына буттарга ибадат кылба, муну ташта деген муну көргөн. Ошондон баштап пайгамбарыбыздан кандай мужиза көргөн бул экөө. Бул Азирети Абу Бакыр Сыддык радияллаху анху экөө тоолордо, Меккенин тоолорунда баратса, Убайдулла ибн Мас'уд жүрүптүр. Бул киши кичинекей киши болгон да. Анан ошол жерде жүргөндө Абдулла ибн Мас'уд. Анан ошонун суу сап булар. Бир сууң барбы? Мына сүт болсо берсең десе, сүт бар. Бирок бул сүт менин акым эмес, бул ээсинин акысы деп кичинесинде эле чынчыл болгон болот да бул киши. Анда сүт бербей калган бир эчкини кармап бер бизге дейт. Анан ошондо сүт бербей калган эчкини сүйрөп келет. Сүйрөп келгенде пайгамбарыбыз жанагы эчкинин желинин сылайт колу менен. Сылаганда чатына батпай калгандай бир эмчек пайда болот да. Анан экөө саап пайгамбарыбыз дагы, Азирети Абу Бакыр дагы, анан Абдулла ибн Мас'уд дагы тойгончо ичет. Анан кайра жанагы желини кайра ордуна келип калат. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. Пайгамбардын пайгамбар экендигине болгон белгиси ушундай болгон. Ошону көргөндө эле анан артынан ээрчип кетет. Ушунчалык ээрчип кеткенден пайгамбарыбыздын жанында жүрөт, жанагы эшикти тээп кирет деген сөз бар эмес беле бизде. Эшикти бул муну шефтин эшикти тээп келген жакыны деп айтабыз го, ошондой киши болгон да. Пайгамбарыбыздын алдына чыгып алпасчы. Алдына чыгып алпасчы. Пайгамбарыбыз гусул кылса, пайгамбарыбызды чапаны менен жаап турат эле. Уктап кетсе ойготот эле. Бир жерде барып бут кийимин чечип койсо, ошо бут кийимин көтөрүп алат эле. Ушундай киши болгон. Пайгамбар бут кийим чечип отурса, алып туруп пайгамбарыбыз мына эки жеңинин ичине киргизип алган да. Ошол учурдагы кийимдер ошондой болгон. Мына жеңге, биз азыр жеңибиз тар болуп атпайбы? Бир китеп кирген да. Ошондой болгон. Пайгамбарыбыз да ошентип кийинген. Ал немеси ачык болгон ал жагы. Муну мына азыркы сиз айтып аткан Шифа китеби бар го, Кенжетай устаздын. Ошол жактан окуп аласыздар иншалла. Сабактар бирин-бирин толуктай берет. Андан кийин Абу Зар аль-Гифари радияллаху анху мусулман болду дейт. Бул мына ширин сүйлөгөн, адаби сүйлөгөн киши болчу экен. Абу Зар аль-Гифари. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам бул өзү мындай талаада жүргөн киши болгон. Пайгамбарыбыздын эмеси жанагындай пайгамбар болуптур, Мухаммад деген пайгамбар чыгыптыр деп бул Мединада болгон бул киши. Дегенде иниси Унайс деген иниси болгон, ошого интет экен. Атка минден барып ошол Меккеден барып пайгамбар жөнүндө асмандан сүйлөйт экен, сөзүн ук, анан кайра эмне деп атат, кайра мага кел дейт экен. Агасы келип Меккеге келет, пайгамбар алейхиссаламдын сөзүн угат, кийин кайра Абу Зар Гифариге барат. Анан ал жерге барып, ушул жакшы мүнөздө болгула деп буйруп атат. Бир сөз айтып атат, ал ырга окшобойт деп Куранда айткан экен. Анан ошондо айткан экен, бая жарытпадың деген экен да. Жарытпадың, мен көкүрөгүм толбоду. Деп анан өзү азыгын алып, жанагы суу куюлган тери идишин алып Меккеге келип, анан мечитке келип пайгамбарыбыз алейхиссаламды сурап баштаган экен, изилдеп. Эч ким билбейт. Анан пайгамбарыбызды издеген, пайгамбарды тааныбайт, сурагандан корккон экен, себеби ал башында эле билген дейт. Себеби Меккеде ошондой пайгамбар деген Мухаммад деген пайгамбар чыккан, ага меккеликтер катуу зыян берип атат деген билген үчүн сураган жок дейт. Анан ошентип түн кирди дейт. Түндө анан Азирети Али муну көрүп калды дейт. Көрүп эле Абу Зар Гифарини, бул меккелик эмес бул.
Бул чоочун адам деп барып анан үйүнө апарып конок кылды дейт. Эч нерсе сураган жок дейт. Арабтарда үйүнө барып конок болгондо 3 күнгө чейин сурабайт экен. Не кылып жүрөсүң дебейт экен да. 3 күндөн кийин анан эртеси анан сураптыр. Не келдиң депчи. Не кылып жүрөсүң сен? Эмесин жанагы мечитке көтөрүп алып келгенде анан мечитке жанагы таң атканда анан пайгамбарыбыз мечитке келди, издеп келдим деп анан мечитке келет. Бул жана сурай элек учуру болот да, мечитке келет да кечке жатат, пайгамбарды көрбөйт. Кечинде анан кайра жата турган жерге барайын деп турса, Азирет Али келип калат дагы. Анан 3 күн болду, эрежеге жараша, эми 3 күндөн кийин айтасыз эмнеге келгениңизди дегенде анан ошондо эч кимге айтпасаң, менин сөзүмдү эч кимге айтпасаң, таркатпасаң, мен сага айтайын дейт. Макул дейт, мен эч аманатыңды эч кимге айтпайын дейт. Анан ошондо айтат, ушундай келдим мен, пайгамбарды издеп келдим дегенде анан Азирет Али, ал Алланын элчиси дейт. Эрте менен таң атканда экөөбүз мени ээрчисиң, экөөбүз анан жолдо барабыз. Анан мен бирөөлөр чыгып калчу болсо, мен кандай эле бир суу төккөн киши болуп, колумду жууган киши болуп токтоп калам, сен өтүп кете бересиң. Жок болсо мени ээрчий бер дейт экен. Ошентип анан артынан ээрчип келип, анан пайгамбарыбызга кирдик дейт. Пайгамбарыбызга киргенде, анан ошол жерге кирип эле кирери менен эле мусулман болгон да, Абу Зар ал-Гифари. Анан пайгамбарыбыз ага коомуңа бар дагы менин ишим келгенге чейин сен коомуңду исламга чакыр дегенде ошентип айткан экен. Аллага касам ичип айтам, мен элдин арасына эле чыгып айтам, коркпойм мен деген экен да, Меккеде. Биринчи кыйкырып чыккан киши Абу Зар Гифари болгон. Бул киши эмени Мединанын жарымын мусулман кылган киши болгон да. Анан чыгып кыйкырат анан. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах десе, ошол жердеги мушриктер топтолуп келип сабайт мунун. Сабаганда Аббас радиаллаху анху аябай зирек киши болгон экен, үстүнө боюн таштап, анан ошондо айткан экен, таанып айтасыңар мунуну. Бул жанагы Гифарилерден. Силер эртең эле жүгүңөр жүктөрүп алып, булардын жайынан өтөсүңөр. Ошол жакта барып, анан барганда өч алып, атаңарды таанытпасың бул деп алып калат экен. Анан эртеси келип булдан куткарып калган, эртеси келип дагы кыйкырат экен Абу Зар ал-Гифари. Дагы ошентип алып калыптыр. Ошентип Абу Зар Гифари радиаллаху анху адамдардын арасында эң чын сүйлөгөн, дүниөгө мурда эле такыбалык кылган киши болгон. Келип анан ошол Абу Зар Гифари жөнүндө пайгамбарыбыздын пайгамбарыбызга биринчи келип ассаламу алейка я Расулаллах деп биринчи саламды айткан киши болот. Абу Зар Гифари. Анан ошондо пайгамбарыбыз бул киши жөнүндө дагы акыйкатты айтканда аябай кайтпаган киши болгон. Бирөө эмне дейт дегенде, эл эмне дейт дегенде билбечү экен бул киши. Абу Зар Гифарини ушинтип айткан экен. Абу Зар Гифари жердин бетинде Иса пайгамбардын такыбалыгындай басып жүрөт дечкен пайгамбарыбыз. Абу Зар Гифарини. Андан кийин Саид ибн Зайд деген киши, анын аялы Фатима бинти Хаттаб, Азирети Умар бар го? Умар ибн Хаттабтын карындашы бар эмес беле бир? Ошол анын күйөө баласы Саид ибн Зайд болгон. Жана Азирети Умар чаап жиберип атпайбы, бети канап кетип атат. Азирети Умардын азыр бир киносу жүрөт го? Абдан сулуу бир жигитти коюп койгон. Азирети Умарды бая биз балдарды коркутабыз го, ау келатат деп. Умар келатат деп коркуткан да, бешиктеги бала корккон. Бой 2.20 болгон Азирети Умардыкы. Башына чач өскөн эмес. Анан көзү мындай бири бир жакты карап турган киши болгон. Муну тырмагы адамдын алаканындай болгон. Азирети Умар радиаллаху анху Меккеде каяка кетип атканын эл билип турган. Узундугунан эшегине минсе, буту жерге сүдүрөлүп калып, Умар бияка кетиптир, Умар бияка кетиптир деп билип турган киши болгон. Абдан күчтүү болгон да, ошонун карындашы. Аты Фатима болгон.
Андан Уммул Фадл деген Любаба деген энебиз мусулман болгон. Бул киши Аббас ибн Абдул Мутталибтин аялы болгон. Андан Убайда ибн Харис деген пайгамбарыбыздын амекисинин баласы. Убайда ибн Харис ибн Абдул Мутталиб деп пайгамбарыбыздын амекиси Харис деген болгон, ошонун баласы. Анан Абу Салама Абдулла ибн Абдул Асад деген киши мусулман болгон. Анын аялы Умму Салама, Осман ибн Маз'ун мусулман болгон. Анын эки бир тууганы Кудама, анан Абдулла деген, Аркам ибн Абил Аркам деген киши да ушул учурда мусулман болгон. Бул киши анан үйүн бошотуп берген киши болгон да. Жанагындай болуп. Ошонун үйүндө кеңешүү болуп турган. Андан Халид ибн Саид мусулман болгон, Халид ибн Саид. Мунун атасы жанагы Курайш элинде урматтуу киши болгон. Ушунчалык урматтуу болгон, бул киши селде кийгенде Халид ибн Саид. Саид селде кийгенде, ошо Саид ибн ал-Ас селде кийиптир деп урмат кылгандыгынан башкалар селде кийген эмес. Ошол киши мусулман болгон. Халид ибн Саид бул киши түшүндө бир тозокко түшүп кетип аткандыгын көрөт. Тозокко түшүп кетип атканда көргөндө, анан түшүндө пайгамбарыбыз келип куткарып калат андан. Анан ошондо пайгамбарыбызга чуркап келет таң атканда, ойгонуп. Эмнеге чакырып атасыз? Эмнеге чакырып атасың эй Мухаммад деп сүйлөйт да келгенде. Ошондо айтат: Кудайдын өзүнө ибадат кылып, башка шерик кошпогонго, бүгүнкү күндө ташка укпаган, көрбөгөн ташка сыйынып атасың, муну таштаганга, эч кандай пайда зыяны жок эле нерселерге табынып сыйынып жүрөсүң, муну таштаганга, ата энеге жакшылык кылганга, кедейликтен коркуп балдарыңды өлтүрүүдөн алыс болгонго, зынанын көзгө көрүнгөнүнө дагы көзгө көрүнбөгөн да бузукулуктарды таштоого, Алла арам кылган нафсти өлтүрбөөгө, жетимдин малын тийбөөгө, чоңойгонго чейин, тараза менен иштеп атканда адилеттүүлүк кылууга, сүйлөгөнүңдө, өкүм чыгарганыңда жакыныңа болсо дагы адилеттүү өкүм чыгарууга, ким менен шерттешип убадалашкан болсоң ошол убадаңдын үстүнөн чыгууга, мына ушундай нерселерге чакырып атам дегенде, фааслама деген сөз шыреле мусулман болду дейт да. Шыреле Халид ибн Саид. Анан ошондо атасы абдан ачуусу келет. Атасы ачуусу келип тамак бербей койгон экен. Пайгамбарыбызга келип, пайгамбарыбыздын жанында жашап калган. Меккенин чекелерине чыгып кеткен. Анан мындан кийин мунун бир тууганы Амр ибн Саид анан мусулман болгон. Ушинтип булардын бардыгы исламды кабыл кылышкан. Бул адамдардын айтып атканы эң Меккенин авторитеттери деп айтып атат. Ушулар мусулман болгон. ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين. Пайгамбарыбыз эч кимисин уруп, сабап, кол салып мусулман кылган эмес. وليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء ظلماء آباءهم. Аларды ошол жанагындай эч кимди кызыктырган да эмес. Колуңдан келсе бирөөдү кыйнап болсо да мусулман кыл деп кызыктырган эмес дейт. وذوي الثروة منهم بايلارد دا айтып аткан эмес. ويتبع الرسول ليأكلوا من فضل ماله بل كان الكثير منهم واسع الثروة أكثر منه عليه الصلاة والسلام. Эч кимди мисал үчүн мал дүйнөсү да пайгамбарыбыз кызыктырган эмес, мал дүйнөгө да. Анткени алар пайгамбарыбыздан алда канча бир топ бай болушкан. Мисалы Абу Бакр Сыддык, Осман, Халид ибн Саид, башкалар. Андан кийин пайгамбарыбызды ээрчигендер валлазина табауху минал мавали ихтарул аза вал жуа вал машаккати ма иттиба'i расул. Эми кедейлер ээрчип кеткен, байларга го мейли тийбеди дейт. Кедейлер ээрчип кеткенде, кулдар ээрчип кеткенде, пайгамбарды ээрчисек болду. Ач калсак ач калабыз, таяк жесек таяк жейбиз, кандай машакат болсо чыдайбыз деп ээрчишти дейт. Бихайсу лау иттабау садатухум
لكانوا في هذه الدنيا أهدأ بالا وأنعم عيشة اللهم ليس ذلك إلا من هداية الله وسطوع أنوار الدين عليهم. Bular ушинтип кете албайт болчу. Алардын ушундайык болуп кеткенине ал учурда эмне болду? Пайгамбар алейхиссаламдын келген диндин, исламдын нуру буларды ушинтип ээрчитип берди. Хатта адраку ма хум алейхи минад-далала. Пайгамбардын дини келгенден кийин алар өзлөрүнүн адашып жүргөнүн сезишти. Ва ма алейхи расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам минал худа. Пайгамбарыбыз алып келген хидаятты булар туюшту. Анан ошол себептен ошончолук кыйынчылык болсо дагы сахабалар пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчиди дейт. Аль-жахру бит-таблигh. Андан кийин дават ачык башталды. Мадат куллу хазихил мудда ва набийю алейхи салату вассалам ла юзхиру дава. Ушунча күндөр өттү, кыйынчылыктар өттү, машакаттар болду, пайгамбарыбыз ачык дават кылган жок. Фи маджами'a Курайшил умумия, мындай ел топтолгон жерлерде ачык дават кылган жок. Ва лам якунил муслимуна ятамаккануна мин из'ари ибадатихим хазран мин таасуби Курайш. Эч ким пайгамбарыбызмен баягы ээрчип жүргөн сахабалар дагы ошол меккелик мушриктерден коркуп ачык жерлерде ибадат кыла алышкан жок дейт. Факана куллу ман арада ал-ибадата захаба ила ши'аби Макката юсалли мустахфиян. Ким ибадат кылам десе, ошо Меккенин четтерине чыгып барып жашынып намаз окуп келчү дейт. Валамма дахала фид-дини ма ярбу ala 30 30дан ашык адам динге киргенде ва кана минал лазими ижтима'у расули саллаллаху алейхи ва саллям ли юршидахум ва юаллимахум. Анан пайгамбарыбыз 30дан адам көбөйүп кетти. Мынча адамга динди үйрөтүп туруш керек. Динди өйдө ылдыйын бардыгын сабактарын айтып туруш керек болуп калды дейт. Ихтара ли залика дара Al-Arqam ibn Abi Arqam wa huwa mimman zakarna islamahum. Жана жогоруда айттык, ислам мусулман болгондордун ичинен анан ошол Дарул ибн неменен Аркам ибн Абил Аркам деген болгон. Ошол кишинин үйүн анан ошондой бир таалим өтө турган бир жерге кылып тандады дейт. Wa makatha alayhi salatu wassalam yad'u sirran hatta nazala alayhi qawluhu ta'ala fi surati al-Hijr fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Пайгамбарыбыз ошол жерге чейин анан эмне кылды? Жашыруун дават кылып жүрдү дейт. Анан ушул Хужр сүрөсүндөгү ушул аят түштү. Буйрулган нерсеңди ачык айт, мушриктерден коркпа, жүзүңдү буралардан. Фабаддала бид-да'вати сирран ад-да'вата жахран мумтасилан амра раббихи. Кудайдын ушул буйругуна баш ийип, пайгамбарыбыз анан жашыруун даватты токтотуп, ачык дават кыла баштады. Васикан би ва'дихи ва насрих. Анткени пайгамбарыбыз Кудайдын бул уадасына ишенди дейт. Фасаида аля Сафа. Анан Сафа тоосуна чыкты. Анан ошол жерден кыйкырды. Фихир балдары, Фихир уулдары, Ади уулдары деп анан ошол Курайштын ичиндеги урууларга кыйкырды дейт. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر. Келбей калгандарга эме жиберди дейт. Киши жиберди. Анан ошондо Абу Лахаб деген атасынын бир тууганы бар эмес беле? Абдул Мутталиб. Ошол келди. Курайштардан келди. Пайгамбарыбыз ошондо ушинтип айтты. Мен силерге мынау сайдын ичинде бир жамаат силерди келип басып алам деп келатат десем, ишенесиңерби деди. Анан ошондо жанагы тургандардын бардыгы айтты, биз сага ишенебиз. Сенден эч кандай жалганды көргөн жокпуз деди. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айтты. Мен Алла Тааладан силерге эскертүү үчүн жиберилген пайгамбармын. Эгер силер баш ийбесеңер азап бар дегенде ошондо Абу Лахаб атасы менен бир тууган таббан лака эй куруп калгыр. Али хада жамаатана сен бушуга топтодуң бизди дегенде анан жанагы Масад сүрөсү түштү. Таббат яда Аби Лахаб. Абу Лахабтын колу кургасын. Ва таб дегени кургап да калды. Абу Лахаб ол сөөгүнө териси жабышып калып өлгөн да. Арык болгонун кыйналып өлгөн. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Анын тапкан дүйнөсү эч кандай пайда берген жок. Саясла наран зата лахаб. Ал кыямат күнүндө алоолонгон жалындуу тозокко түшөт. Ва мраатуху хаммалатал хатаб.
отун топтоп алып пайгамбарыбыздын буттарына тикенектерди чачкан аялы дагын ошол дагын тозокко кирет деди. Фи жидиха хаблум мин масад, нол тыт дарагы бар го, ошо тыт дарагынын сырты бар. Ошол масад дейт. Ошонун жасалган жиптен мойны касылып, ал дагын тозокко кирет дейт. Анын аялы дагын, Абу Лахабтын аялы дагын Умму Жамил отун ташып келип пайгамбарыбыздын буттарына тикендерди таштачу, пайгамбарыбыз айтпаган жалган сөздөрдү айтып элдин арасында фитна кылчу күйөөсүнө кошулуп алып. Анан ошо эмедегидей болуп отун ташып келатканда, ошол учурдагы жип жана тыт дарагынын сырты болуп, ошон менен кылып келатканда ташка дем алып алайын деп ташка койгондо отун аркага түшүп кетип, мойнунан тартып туруп өлүп калган да. Аялы дагы. والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة. Бул жерде отун көтөрүп жүрөт дегенден максат бул жерде ушак таркатуу, себеби күйөөсү менен кошулуп сөздөрдү токуп алып, аялдардын чогулган жерлеринде бул дагы ошентип эме кылат эле да, ушак таркатат эле. Андан кийин Шуара сүрөсүндөн ушул аят түштү. Ваңзир аширатакал акрабин. Сен жакын туугандарыңдан башта деди дейт. Ошолорду эскерт. Пайгамбарыбыз анан Бани Хашимди, Банил Мутталибди, Бани Науфалди, Бани Абди Шамсти, Абди Манаф булар бардыгынан дават кылып баштады. Вахфид жанахака лиман иттабаака минал муъминина фа ин асаука. Сенин жакындарыңа ошол жерде жанагында ыймандууларга, сени ээрчигендерге мээримдүүлүк кыл. Факул инни бариун мимма та'малун. Анан сен аларга айт ээрчибесе, силердин кылганыңар менен менин чатагым жок. Мен силердин тууганыңар болгонум менен силер кылган нерсе мага тиешеси жок деп айт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол жерде туугандарын чогултуп алып, башчы адам өзүнүн элине жаман жалган айтпайт. Аллага касам ичип айтам. Бүтүндөй адамзатка жалган сүйлөсөм дагы силер туугандарыма жалган айтпайт элем. Бүтүндөй адамзатты алдасам да силерди алдабайт элем. Аллага касам ичип айтам. Алладан башка кудайлар илах жок. Мен анын силерге жиберген, силердин өзүңөргө өзгөчө, бүтүндөй жамаатка, элге жиберген пайгамбарымын. Аллага касам ичип айтам. Силер кандай уктаган болсоңор ошентип өлөсүңөр. Кандай жашаган болсоңор ошентип тирилесиңер. Кандай амал кылган болсоңор ошол нерсе боюнча эсептелесиңер. Жакшылык кылган болсо жакшы, жамандыкка жамандык. Бул түбөлүк, жакшылыкка түбөлүк бейиш, жамандыкка дегени бул жерде ширкке түбөлүк тозок деди дейт. Ошондо элдин бардыгы жакшы эле сөз айтты дейт. Биринчи пайгамбарыбызга. Бир гана Абу Лахаб катуу душман болгондуктан Абу Лахаб тилдеди дейт ошол жерде. Анан ошондо жанагындай кылып колун эки колунан кармагыла, байлап салгыла деп ушундай сөздөрдү айткан да ошол жерде. Хош. Ошондо укса укту, укпаса өлтүрүп таштайсыңар деген. Анан ошондо Абу Талиб эч нерсе кыла албайсыңар деген да. Эч нерсе, мен тирик турамбы? Эч нерсе кыла албайсыңар деген да. Анан эл таркап кеткен. Абу Талибтин өтө эл арасында абийри күчтүү болгон. Ошентип пайгамбар алейхиссалам даватын ачык кылып баштаганда Курайш эли анан мыскылдап, мазактап баштады. Ошол жерден пайгамбар өтүп барса, мына мурдагы Халима энебиздин аялы күйөөсү Кабша эле го, Абу Кабша. Ошол Абу Кабшанын немесиге, мына Абу Кабшанын баласыга асмандан сөз келеткен. Бул мына Абдул Мутталибтин баласыга асмандан сөз келеткен. Ар нерсени айтып калыптыр деп баягындай ушул сөздү айтып калды дейт. Бирок ушундан ашырышкан жок дейт. Анан пайгамбарыбыз биротола силердин мына колуңа кудайчалардын колунан эч нерсе келбейт деп баштаганда, анан алардын жини келип, анан ошол жерден ушинтип айткан экен да. Валлахи я кауму лакад халафтум дина абикум Ибрахим. Силер Ибрахим атаңардын да динине каршы чыктыңар деп кайтып айтканда, ошондо анан алар ойгонуп кетип, анан аябай баягындай ызаланып, пайгамбарыбыздын жанагы амекиси Абу Талибке келишет экен. Абу Талиб ошол жерде жанагындай авторитеттүү киши болгон. Анан мынау ениңдин баласы ушинтип Мухаммад ушинтип биздин кудайчаларыбызды ушундай жамандап атат.
бизге тийишпейсиң, биз муну өзүбүз жазасын беребиз, тийишпейсиң же токтотуп каласың дегенде ушундай бир сөз айткан экен, аларды токтотуп калган экен да. Анан ошондо алар анан душмандыгын ичине катып, бирин бири буга да карабайбыз, Абу Талипти карап отура беребизби, карабайбыз деп анан ошондой кылып анан таркап кетишкен экен. Кийин анан булар Абу Талипке кайра келишкен. Анан ошондо мынтип айтышкан да: сенин жашың да улуу, мартабаң да бийик, биздин арабызда оордуң бар. Биз сенден мынау бир тууганыңдын инисин тыйып кой деп талап кылдык эле, сен тыйбадың. Биз Аллага касам ичип айтабыз, мындан кийин биздин аталарыбызды сөккөнүнө чыдай албайбыз. Биздин акылы жок адамдарга чыгарып атат. Биздин кудайларыбызды жамандап атат. Биз буга чыдабайбыз. Деп анан ошентип айтат экен. Ошондо فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Ана ошондо жанагы пайгамбарыбызга ушул аят түшкөн экен: сен аларды келип мени ээрчи дейсиң, бирок алар ошол биздин аталарыбыз кайсыны ээрчиген болсо ошону ээрчип кете беребиз. Авалау кана абаухум ла яқилуна шай'a ва ла яхтадун. Булардын атасынын акылы жок болгон баталарынын, хидаятка келген эмеспи деген аят түшөт да. Анан аят түшкөндө алар ушинтип аяттын Майда сүрөсү түшөт. Анан ошондо ва иза кила лахум таалау иля ма анзалаллаху ва иля расули қалу хасбуна ма важадна алейхи абаана. Мынол Алланын айтканына, пайгамбардын айтканына келгиле деген аят түшкөндө дагы алар жок, биз атабыз кандай болсо ошонун аркасынан кетебиз. Авалау кана абаухум ла я'ламуна шай'a ва ла яхтадун. Булардын атасынын башы такыр эле иштеген эмес, булар эч нерсе билген эмеспи деген аят түшөт. Анан ушул учурда булар анан мындан алдыңкылардын бардыгын жанагындай көк бет, өзүлөрүнүн атасынын айтканынан чыга албаган, жаман болсо дагы ошолорду ээрчип жүргөн деген эмелер түшкөндө, ошентип эме кылганда булар анан хидаят да таппаптыр дегенде анан Абу Талипке кайра келишет. Анан же муну токтотосуң, же биз сени өзүңдүн азыркы биздин ортобузда турган абийириңден кетиребиз, анан ошол жерде сен урушабыз, эки жактын бирөөсү өлөт эми деген сөз болот. Кийин таркап кетишет. Бул анан Абу Талип анан мындай: биз сени бөлүп салабыз деп айтат алар. Биз сени бөлүп салабыз дегенде Абу Талип үчүн өз коомунан бөлүнүп калыш аябай кыйын болот. Анан жүрөгү чыдабайт дагы, анан ошондо келип анан инисине айтат пайгамбарыбызга келип: ушундай дешти, ушундай деди, токтотсоң эми ушуну, токтотсоң болбойбу, мен ушундай нерсеге келип калдым дегенди көрүп, анан пайгамбарыбыз амекиси мени кордоп атат деген түшүнүккө келет дагы. Пайгамбарыбыз: Аллага касам, оң колума күндү коюшса дагы, сол колума айды беришсе дагы, мен бул ишти кылганым кылган, Аллах өзүнүн нерсесин, динин өзү жеткирип алат, же мен ушунун жолунда өлөм деп туруп, ыйлап туруп пайгамбарыбыз чыгып кетет да жанагы Абу Талиптин жанынан. Ошондо Абу Талип: токто деп турат. Билген нерсеңди бардыгын кыла бер, мен сени аларга берип койбойм дейт да. Вакыт болуп калдыбы? Анан бул жагынан Курайш эли, анан кийинки сабакта ошону өтөбүз. Курайш эли абдан бир кыйынчылык көрсөтөт да. Анан ошондо биз үчүн кыйналган биздин сахабаларды кийинки сабагыбызда өтөбүз. Мына ошол жерге келип токтотуп, кат берегимди жылдырып коеюн. Суроо жооп мынандай кызыктуу суроо келиптир. Пайгамбарлардын бирөөсүнө ыйман келтирбесе капыр болобу? Жана ахли китаптар капыр өкүмдө болобу? Мындай. Ыйман деген нерсе биз айтып жүрөбүз, ыйман бир эле тоголок нерсе, жалгыз эле бир нерсе. Анын ыйман бул бөлүктөн турат, анан бул бөлүктөн турат деп айтканга болбойт. Ошол себептен ыйман Алла Таалага
пайгамбарларга, китептерге, периштелерге, тагдырга, акыретке ишен, ушу толук ишенилгенде анан ыйман болот. Макулбу? Анан ахли китаптарды капыр өкүмдө болобу дегенде ахли китапты кайсы терезеден караганда? Ахли китап дегени мурдагы учурдагылардын ахли китапты айтып атабызбы? Алар толук мусулман. Ал эми азыркы учурда ахли китапбыз деп, мисалы, бизде ахли китап дегенде Давуд пайгамбардан эч ким калбады, Муса пайгамбар менен Иса пайгамбардан ээрчигендер калды. Булардын бүгүнкү бузулуп кеткен акыйдалары бузулуп кеткен. Мисалы, Инжилдин 2000ден ашуун түрү бар. Өткөн сабактарда мунун башында айттык. Анан эмени болсо, Тооратты болсо Талмуд деп кыскартып алган, Талмудту да айтып бердик. Талмудта адамзат бардыгы биринчи еврейлер эле болгон, анан кийин анан жаныбарлар жаралган, анан жаныбарлардан корккондон кийин бул анан еврейлерге окшош адамдарды жаратып берген деген. Мына ушулда немеде кетсе булар капыр болот. Анан баягыда бир орус менен сүйлөшсө, Мухаммад пайгамбар катары моюнга алам, бирок христианмын деп айтат. Жок. Ушул именно христиан дининин баягы акыркы версиялар көбөйүп кеткендиктен, ал жерде пайгамбарыбыздын биз жанагы өткөндө сабакта эмне деп айттык эле? Пайгамбарыбыз жөнүндө ачык кабарлар бар да. Ошону чала билгендиги үчүн ал ойлоп атат да, мен ошол пайгамбар менен токтосом эле болду, мен бир пайгамбардын этегинде турам деп. Жок, андай эмес. Мына бүгүн биз мисалы Акаевдин берген приказына жараша дей албайбыз да, бүгүн башка. Же ошол учурдун мыйзамы кайсы тилде айтылат аны юридикада? Ошондой. Ыйман, жалпысынан ыйман бул бир эле нерсе болгондуктан, мынол нерселерге ыйман келтириш керек деген. Ошондуктан биз ыйман көтөрүлбөйт да, түшпөйт даган дейбиз да. Ыйман келтирчү нерселер бардыгы анык. Алла Таалага, пайгамбарларга, китептерге, периштелерге, тагдырга, акырет күнгө. Болду. Ошондуктан бул ыйман ашып тагын түшүп кетет. Болгону ыйманга болгон амалыбыз, ыймандан болгон амалыбыз суздашы мүмкүн. Ошондой маселе. Түшүнүктүү болдубу? Дагы кандай суроо? Умрага только Алланын буйругу чыккан эмне шайтанды алып барыш. Ал эми ушундай баягы эмелерде ушинтип айтылып калган. Мисалы, умрага барган киши Кудайды көздөп, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн барам десе, бул чоң соопко ээ болот. Ошол жерден умрасы кабыл болуп келсе, ошо умрага берилген убадалар, умрадан умранга чейинки кылынган күнөөлөр, кичине күнөөлөр бардыгы кечирилет. Чоң күнөөлөргө сөзсүз тобо зарыл. Бул ушундай. Анан шайтан үчүн барып калганда кайсы ибадат, кайсы амал болбосун, Кудай үчүн жасалган болсо, жасалыш керек болгон ибадатты эле ортосуна, жок атамды ыраазы кылайын, элимди ыраазы кылайын, коем элдин арасында ушунча ажылар көбөйүп кетти, мен да бир ажыга барып коеюн. Ошого окшогон Кудай үчүн кылынгандын ичине эле Кудайдан башка нерсе кирип ошол үчүн кылынып калса болду. Ушу шайтандыкы деген сөз ушу. Ал бир эле умрада эмес, ал намазда да боло берет, ал башка нерселерде да боло берет. Болбой, шарият Кудайдын буйругу. Ага сөзсүз Кудай үчүн барыш керек. Умрага барганда. Умра дагы ушундай сүннөт амал. Фарзды бир жол аткарсаңыз болду, кутуласыз. Кийинки барсаңыз калганы нафил болот сиз үчүн, сооп болот. Умра дагы ошондой, бир жолу барсаңыз сүннөт аткарган болосуз, калганы дагы барсаңыз дагы сүннөт болгону, андан жашооңуз зарыл болчу болсо, башкасын кылган жакшыраак. Амин. Жана сиз айтпадыңызбы, кинонун көрсө болобу ошо Умар ибн Хаттаб жөнүндө? Болот. Ал Марустун бети жок экен башка сахаба. Болот. Андай кинолор жөн чыгып калбайт эфирге. Өзгөчө дүйнөлүк аренада чыгып аткан эмелерди Аляскар текшерет. Кинолорду, тарыхты. Ошондой бир белгилүү алымдар жамааты, алымдар кеңеши текшерет да, болот көрсө. Тарых деген ушундай нерсе. Тарыхта бул баягы Элмут таджмил деген илимдердин арасында Элмут таджмил деген бар. Кооздоо илими. Кооздоо илими ошол учурдун абалына жараша мындай бир сөз менен айтканда апыртмага окшош болот. Мисалы мына олар Эртугрулдун аркы беркилердин киносун көрүп отсаң, майда баратына чейин айтат го. Бул мынтип жазылып калбайт. Антип жазылсаң бир эшелон китеп болуш керек болот да. Ошондой бир Элмут таджмилдин өзүнүн илими бар. Ошонун негизинде кошулат булар майда нерселер. Аллах разы болсун. Кудай Таалам бардыгыбызды
hidayаттан үзбөсүн, hidayatка келгендерге себепчи кылсын, мусулмандардын башын бириктирсин, илимдүүлөр, алымдар арасында ынтымак берсин. Жараткан Алла Таалабыз мамлекетибизге, мамлекет башчыларыбызга туура пикир берсин. Кошуналар менен болгон мамилебизди чыңдап, тынчылыкта, аманчылыкта өмүр кечиргенди насип кылсын. Биздин өлкөбүзгө да суктанган өлкөлөр көбөйүп, өлкөдө аалымдар көбөйсүн. Оолиялар, Кудайдын достору көбөйсүн. Бардыгыбыздын ушул жерге келген сабактагылардын, урпагыңыздардан аалымдар үзүлбөсүн, Кудайдын достору, оолиялар үзүлбөсүн. Кудайдан эмнени сураган болсоңуздар бардыгын артыгы менен берген болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Жараткан Алла Таалам өзүнүн сөзүн эң бийик болууга баарыбызды кызмат кылдырсын. Бир рахметке